2018 жыл жалпы кыргыз спорту үчүн жемиштүү жыл болду десек болот. Мына 70 жылдан бери 2 жолу гана финалда, дүйнөнүн биринчилигинде финалда 2 гана бала күрөштү. Биринчиси Бегалиев канат, экинчи орунду алган, мына экинчиси Жаламан болуп отурат. Чоң ийгиликтер күтүп турат, иншалла Кудайым буйруса. Дагы эмгектенип, чемпионат мира жана Олимпиада оюндарын утуш. Жана айтып атпайсызбы, мага 50% деп, агайдыкы 50% деп жеңиш. Бул мен эмес, бул агайдыкы 100% агайдыкы десем деле болот. Бул даражага жетишкен мен эң биринчи Алла таалам, анан кийин агайым деп айтсам болот. Агайыбызга рахмат. Карабай чайканда гана сонун сөздөр айтылды.